акыркы учурларда мисалы ошол эле жаңы жыл, ошол эле 8-март, Нооруз майрамдарына байланышкандагы коомдо бир курч талаш тартыштар, эки жаатка бөлүнүүлөр пайда болду. Айрымдары мисалы ысырык салып, жанагы аластап, бул ата-бабадан келаткан салт, биз муну жасашыбыз керек десе, кээ бирөөлөрү боз үйдү баягы өрттөгөн бир сүрөттөр чыгып, соц тармактарда абдан катуу талкууга алынбадыбы? Ушундай эле көрүнүш 8-март тууралуу мисалы айтылат. Аял, сенин майрамың бир күн эмес, сенин майрамың эгер сен чыныгы мусулманчылыкты карманып жашасаң, сенин майрамың ар күн. Бул 8-март тескерисинче абдан да бир күнөө депчи. Жаңы жылга байланыштуу да мындай кагылышуулар бар. Мисалы, ширк деген түшүнүк бул жакта абдан көп колдонулат. Арчаны жасоо, ага табынуу, сыйынуу сыяктуучу. Бул баягы өзгөчө психологиясы калыптанып калган, мындайча айтканда 25-30 жаштан өтүп калган адамдарга анчейин таасир бербейт. Алар жөн гана кагылышып коет убак саатында, анан унутуп калып күнүмдүк жашоосуна кирип кете берет. Кандай көз караш карманса ошо менен жүрө беришет. Өзгөчө менин байкаган бул өсүп келаткан муунга абдан мындай бир чоң таасир берет экен да. Кайсы тарапка барып эмнени тандашын билбей калышат экен. Жаш балдар, мектеп окуучулары, үй бүлөнүн мүчөлөрү. Ушуларды да түшүндүрүп кетсеңиз, ушул жөнөкөй жашоодогу, күнүмдүк жашоодогу руханий азык алуу үчүнбү же башка максаттар үчүн жасалган айрым бир нерселер чындыгында эле адамдарды динден чыгарып салабы же динден чыгарбаса да бул канчалык мен баягы эмелерин айтпай эле коеюн, буга жазалары дагы айтылып келет да айрым учурлардачы. Сен муну жасап койгонуң үчүн тиги дүйнөдө мынча жыл кыйналасың же мындай болосуң деген сыяктуучу. Ушул багытта түшүндүрмө берип кетесизби? Мен түшүнгөнүм боюнча сиздин сурооңуз негизинен ислами баалуулуктар менен биздин када салттык баалуулуктардын айкалышы, катышы кандай болуш керек деген жерде мындай токтоштурсак, кийин токтосак болот окшойт. Негизи исламдын салттык баалуулуктарга тикелей категориялык бир каршылыгы жок. Качан каршылык болот? Бул ислами принциптер менен түзмө-түз каршы келип калганда, же адамдын өзүнө, коомдун өзүнө түскөн түз зыяны тийип калган учурда, ошол каада салттындагы же салттык түшүнүктү, мына ошондо ислам кандайдыр бир деңгээлде буга каршы чыгат же муну четке кагат. Бирок бул жерде өтө кылдат, өтө терең ойлонуш керек. Илгертеден өзү негизи араб маданияты менен перс маданиятынын тиреши бар. Бул отбарастардын майрамын сүрүп чыгарыш керек, бул жерге койбош керек, бул жерде майрамдатпаш керек деген нерселердин түпкүрүндө ушул нерсенин фрагменттерин, компоненттерин сезүү мүмкүн. Нооруз майрамы көбүнчө ошол табият менен таттуу мамиледе болгон. Башкача айтканда өзүнүн нанын, тиричилигин табияттан өндүрүп чыгарып жеген чөлкөмдөрдө майрамдалып турат. Дал ошол себептүү бул Нооруз майрамы бизде мындай майрамдалып кеткени, өтө сонун болуп кеткени ушундан. Биз кыргыз катары, биз кылымдар бою тоодо жашадык, биз кылымдар бою табияттын койнунда жашадык. Табият менен таттуу мамиледе болуу дегенди ошо манас атабыздар бекеринен айтып кеткен эмес да. Биз табият менен эриш аркак, кучакташып жашап, манта таап жеген адам катары жаздын келишин, табияттын жанданышын белгилөө үчүн Нооруз майрамын майрамдаш эч кандай динден чыгарбайт, киргизбейт, мунун кандайдыр бир баласы, жазасы болбойт. Бир гана критерий, себеп жана айтпадымбы? Ноорузду майрамдаган коом катары бизге зыян береби же адам катары бизге зыян береби? Жок. Же болбосо исламдын тикелей бир принцибине каршы келет. Мисалы, исламдын эң негизги принциптеринен бирөөсү жалгыз кудай түшүнүгү. Нооруз мисалы үчүн кудай экөө, үчөө же отту өзгөчө бир кудай дейм, силер айткан кудай башка, бирок от башка кудай дегендей бир түшүнүктөр бар, жок. Муну ошон үчүн ушундай мааниде жоромолдош керек. Кудум ушундай эле жаңы жыл, бул календардык майрам. Кандайдыр бир ал учурда жамандыктар болот, анан кийин кыздар кафеге кирип кетип, мындай болот, тигиндей болот, как будто биздин коомдо ошо кыздар эле бузуп аткандай бир таптаза болуп чыга кетти да өздөрүчү, мисалы. Айтып атпаймынбы? Биздин ден соолугубузга, биздин кишилигибизге, адамдыгыбызга зыян берсе, буга каршыбыз. Башкача айтканда, чындап эле, мен билбейм, бирок чындап эле ошол күнү көп бузукулуктарды кыздар кылып коюп атса, көп бузукулуктар ошол күнү болбосо ичип кетип атса, чегип кетип атса, же дагы башка
өзүнө келгенден кийин аттиң деп кала турган нерселер ошол күнү көп болуп кетип атса, буга ислам дагы каршы, буга кыргыз каада салты дагы каршы, жөн светтик эле ой жүгүрткөндө деле буга каршы чыкса болот. Бирок жөн үй бүлөсүндө биз жанагы кээде тамашалашып калабыз, келинчегим экөөбүз апельсин жеп атып, ушуну кичинекейибизде жаңы жылдан жаңы жылга эле жейт элек го, ошонун апельсинди көргөндө жаңы жыл эсиме келет депчи. Биз ушундай жылуу маанай болуп болчу да, жаңы жылда торт алып келет, мисалы үчүн апельсиндер келет, пантакола келет, балким жакшы даш тоткон, анан туугандар чогулуп көбүнчө отуруп майрамдашат эле. Мисалы ушундай маңызда майрамдалган, майрамдык маанай жаратып койгонго буга эч кандай исламга каршы келгенин же бул туура келбей калат, динден чыгарат киргизет деп фантазияны кеңейтүүнүн мааниси жок, кажети жок. Ислам бир канча функциясы бар. Бул функциялардын бирөөсү ушул коомдук иреттүүлүктү, коомдук бир гармонияны калыптандыруу. Муну буза турган бир атайы функциясы, бир тапшырмасы жок. Албетте муну мен бүгүн Кыргызстанда дин ишмердүүлүк жүргүзүп аткан көпчүлүк адамдар тарабынан мынтип ойлонгонду, ой жүгүрткөндү күтпөйм. Тилекке каршы күткүм келет эле, бирок күтпөйм. Бирок муну ушинтип жоромолдош керек. Исламдын улуттук каада салтка, улуттук баалуулукка тикелей каршылыгы жок. Экөө эри шартка кеткен учурда кайра жакшы болот. Жыйынтыктап айта турган болсок, биз арабты, пакистандыктарды же дагы башка түрктөрдү, мынабы Түркиядагы түрктөрдү дагы кошуп айтып коюш керек. Туурап бейишке кире албайбыз. Биз качан бейишке киребиз? Таза кыргыз болуп, анан мусулманчылыкты жашаганда бейишке киребиз.